докладываю. Несмотря на ранние договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном, пограничники Республики Таджикистан продолжают вести интенсивный огонь. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Баткенім байлықтың әлгіз, баткенім сен менен біз. Biz ömүрдү коротобуз эркинче, соодагерче жашабайбыз майдалап. Кайсыл жайда калк кайгыдан мертинсе, дал ошол жер ата журтка айланат. Буданыңды кайрадан минип кыргыз, бүт миндетти мойнуңа инип кыргыз, башкалардан кой сурап жалдырабай, байрагын дүн түбүнө бирик кыргыз. Айкыл бүгө элимден үмүттүн самын жан берди. Топуракка белгинди чийген кыргыз, туунду көтөрөр байын бийик кыргыз, түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүндүн алдында бирик кыргыз. Беш манжасымал түйүнүп муштумдай болуп соголу. Көркү баштап түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган билик кыргыз, бөлүнгөнгө бөлүнөп бүтүндүгүң, бөбөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Ата журт ар бир күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга. Билимибиз менен, биримдигибиз менен баарын жеңебиз. Жергебизде тынчтык болсун. Жер карабай, желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөнткүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуң алып, тыштан келген жардамды күтпөгүлө. Элиң барда жардымын дебе, мекениң барда шордуумун дебе, биз жоокерлер мененбиз. Кыргыз тарап өтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Бүгүн өлкөбүздүн бардык жарандарынын көңүл борборунда чек арадагы окуялар турат. Элибиздин биримдиги, айкөлдүгү, башына иш түшкөндө бир муштумга биригип, жапырт салым кошо ала тургандыгын дүйнө элине көрсөтө алды. Бул элибиздин кан жанына сиңген улуу сапат. Дүйнөдө, кыргыз элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Саламатсыздарбы? Сиз көрүп жаткан Ошмунун Үмүт телестудиясы, сиздер менен Адина Асылбекова болом. Алдыдагы маалыматтар тууралуу кыскача таанышып алыңыздар. Баткенден эвакуацияланып келген жарандарды жайгаштыруу, психологиялык жана медициналык жактан көзөмөлдөө иштери уланууда. Жатаканада жайгашкан баткендик жарандардын мектеп курактагы 12 бала Ошмунун билим лицейинде окууларын убактылуу улантышууда. Ошмунун жатаканасына эвакуация менен келип жайгашкан Каныкей көз жарды.
Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен аймактарындагы айылдардан эвакуацияланып келген жарандарды ОШМУ тарабынан даярдалган жатаканаларга жайгаштыруу уланууда. Учурда 700гө жакын адам жайгашты. Аларга окуу жайдын психолог жана медицина кызматкерлеринен түзүлгөн мобилдүү топ жардамын көрсөтүүдө. Бул тууралуу алдыда сөз болот. Сентябрь күнүнө түнкү саат 2-3кө чейин бизге 70 жаран келип жайгашкан. Аларга дароо ушул 3 маал ысык тамагын, биринчи муктаждыктарын чечүүгө аракет кылдык. Ушул 4 күндөн бери биздин штаб күнү түнү иштеп жатат. Азыркы учурда биздин жатаканаларда жалпысынан 500дөн ашуун Баткен элинин жарандары жатат. Алгач булар келгенде албетте буларда коркуу сезимдер, стресстик абалдар, депрессиялык абалдар, коркунучтуу абалда келишкен. Бул жака келгенде булар тынчсыздануу, уйкулары качып, баягы ыйлоо аракетинде көпчүлүк сыздануу маселеси менен келишкен. Албетте биз бул жерде Ош мамлекеттик университетинин психолог жамааттары күндүзү, түндү дагы иштеп атабыз. Буларга ар кандай балдар менен атайын балдар психологдору, аялдар менен аялдар психологдору иштеп жатат, эркектер менен эркек психологдору иштеп жатат. 2 күн ичинде биз буларга бир аз баягы ички сезимдериндеги эмоционалдык абалдарынан тынчсызданууну жоготууга аракет жасатабыз. Биз эми негизги милдетибиз медициналык жардам көрсөтүү болгондугуна байланыштуу медицина факультетинин ички оорулар 3 кафедрасынанбыз. Ушул жаш балдарды жалпы состояниясын карап атабыз, акыбалын. Еще бир эле жаш балдар эмес, чоңдорду дагы, анын ичинде кош бойлуу аялдарды дагы карап атабыз. Алардын өз убагында ичүүчү дарыларын ичкизип, давленияларын өлчөп, контролдоп атабыз. Жаш балдар болсо азыркы күндө ОРВИ менен ооругандар аябай көп экен. Ошолорду азыр керектүү дары-дармектерди назначение кылып, колубуздан келишинче жардам көрсөтүп атабыз. Жатаканада жайгаштырылган баткендик жарандардын абалы тынымсыз ОШМУнун дарыгерлери тарабынан көзөмөлдөнүп жатат. Дарыланууга муктаж болгон 6 жаран ОШМУнун клиникасына 10 күнгө жаткырылып, учурда дарыланууда. Андан сырткары балдар окуу жайдын билим лицейинде убактылуу окуусун улантып жатышат. Алар 5-класстан 9-класска чейинки балдар. Жалпы 12 бала өз каалоосу менен окуп жатышат. Кеңирээк кийинки материалда көрө аласыздар. Титиреген бар да. Шүреңіздер жақсы. Титирегениңиз эми кичине эс алсаңыз, тынчтандыра турган дарылар кошконбуз. Ошолорду ичсеңиз, давлениеңиз түшүрө турган дарылар менен кичине эс алышыңыз керек да. Жатаканада жайгаштырылган баткендик жарандардын абалы тынымсыз ОШМУнун дарыгерлери тарабынан көзөмөлдөнүп жатат. Алар келген күндөн тартып абалына жараша психологиялык кеңештер жана медицина факультетинин окутуучу дарыгерлеринен түзүлгөн мобилдүү топтун жардамында биринчи медициналык кароодон өтүп келишкен. Биз Баткен районунун Баткен областынын Карабак айыл өкмөтүнүн Чет Кызыл айылынан келдим. Балдарым менен качып келип, Нукатта кайнежем үйдө жашап атабыз. Ошо качып келгенибизде эле скорыйлар барды, помощтор барды, карап 3 күн карашты, 4 күн башым басылбагандан кийин Ошко жаздылар. Ошто юрфага жазышып, юрфа тартты, бекер тартты. Бекер тартып, мен бир бала
университетке алып келди кеч месса издеп жүрсөк, эртең кагазды алгычак деп алып көрүнүш керек эле да бир жерлерге көрүнөсү бар деди, алгычак десек, университетке алып келди, балдар, кыздар күтүп алышты. Күтүп алып, бир жолумду беришти. Больницага жаткызды сразу эле. Бердим, врачтары жакшы экен, келишим менен уколдорду берди. Кыздар тамак аш, балдар алып келип беришти. Врачтар өздөрү дагы тамак алып келип берди сатып. Бир жолумду камсыз кылып бердилер. 10 күн лечение бекер деди. Клиниканын бардык медсестраларына, врачтарына ыраазымын. Учурда текшерүүнүн жыйынтыгы менен дарылоого муктаж болгон жарандарды Ош Мунун медициналык клиникасында 10 күндүк дарылоого жаткырышты. Алар университет тарабынан акысыз дары-дармек, кийим-кечи жана 4 мал ысык тамак-аш менен камсыз болушууда. Үй бүлөм, балдарым чоң, анан үй бүлөмө да жетелбей калдым да, мен турган жеримден келе бердим. Баткенде иш менен барган элем, ошол жакта келип анан ошол жакта жатып калдык 2-3 күн, анан өзүм ооруп жүрөм, ар жерим ооруйт. Бүгүн кече келдик, анан бүгүн матча тапшырдык, УЗИге түштүк, кан тапшырдык, анан рентгенге түштүк, анан ошонун жыйынтыгы менен дагы дарылайбыз деп врачтар шөнтүдү. Мындан сырткары окуу жайдын клиникасында дарыланууга муктаж болгондорго 25 орундук даярдалган. Азыркы күндө ушул 6 бейтабыз бизде толук бардык анализдерин тапшырды, полностью обследованиядан өтүштү. Анализдерине ушу чыккан заключениясына жараша 10 күн лечение алышат бизде, дарыланышат. Бардык дары-дармектери, тамак-аштары ушу Ош мамлекеттик университет тарабынан камсыздалат. Ош Мунун жатаканаларында жайгашкан 600гө жакын жарандардын мектеп курактагы балдары окуу жайдын билим лицейинде окууларын улантышууда. Алар 5-класстан 9-класска чейинки мектеп окуучулары. Алар эркин формада келип катышат. Анан биздин максатыбыз ошол балдар сабактан үзгүлтүккө учурабай бизден билим алып турушса деген максатта уюштурулган. Анан ал балдарга биз өзүбүз дептер, ручка, ошол болгон канцтовар менен өзүбүз жабдып атабыз. 12 окуучу азыркы учурда бизде билим алып атат. Жалпы 12 бала ата-энелеринин жана өз каалоосу менен билим алып жатышат. Мындай шарт балдардын билимин үзгүлтүккө учурабоосу үчүн түзүлдү. 19 сентябрда жоготкон Эрзамат уулдарыбызды эскерип турганда Баткен шаарынын тургуну Ош Мунун жатаканасына эвакуацияланган эл менен келип жайгашкан 1994-жылкы Каныкей 4-уулун көз жарды. Ал жолдошу Абдуллаев Тынчтыкбек менен буга чейин Элчибек, Мухаммед, Элдар аттуу перзенттүү болушкан. 4-уулун эл аман болсун, журт аман болсун деп эл аман деп аташты. Мындай сүйүнүчтүү кабарды уккан окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков, кесиптик бирликтин төрагасы Абсамат Саттаров, Ош Мунун Баткен менен штабынын жетекчиси Жылдыз Артыковалар барып кабар алышты. Кыргыз-Турк Манас университетинин ректору Алпаслан Жейван жана биринчи проректор Асылбек Кумурзаев Ошмуга иш сапары менен келди. Окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен болгон жолугушууда Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасында болуп жаткан окуяларга, шейит кеткен жарандарга терең кайгыруу менен көңүл айтаарын билдирди. Ошму менен өнөктөш окуу жай катары билим берүү, илим, академиялык мобилдүүлүк багыттарында дайыма кызматташтыкта биргелешип иштөө, региондогу башка окуу жайлар менен да мамилелерди бекемдөө, ар тараптуу өнөкүшүндө салым кошууга кызыктар экендигин билдирди. Bugün Kırgızistan'ımızda yaz günü, Kırgızistan'ımızın şehit olan gençlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Биринчиден бүгүн Кыргызстанда аза күтүү болгон үчүн өзүбүздүн Кыргызстандагы өткөн шейиттерди эстеп баарына көңүл айтабыз. Биздин Ошко келгенибиздин эң чоң себептеринин бири Ошму Кыргыз-Түрк Манас университети менен болуп келген кызматташтын келечеги жөнүндө университеттин өзүнө келип көрүп отурабыз. Окуу жай аябай өнүгүп жаттыр. Университетте жаңылыктар көп экен. Университеттин иш аракеттерине Манас университети катары өз салымыбызды кошууга аракет кылып жатабыз. Биздин Кыргыз-Түрк Манас университети дүйнөдөгү рейтинг боюнча 801 мыкты университет болуп эсептелди. Биз дагы ошол тажрыйбабызды Ошму менен бөлүшүүгө даярбыз. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Тхенжин чет тилдер университетинин ректору Чен Фачун менен видео байланыш аркылуу кызматташуу меморандумуна кол койду. Мындан ары окуу жайлар онлайн кредиттик дисциплиналарда окутууну жана үйрөтүүнү уюштуруу, биргелешкен окуу программаларынын алкагында кыска мөөнөттүү кесиптик жана тил курстарын ачуу, окутуучуларды, студенттерди академиялык алмашуу, биргелешкен илмий конференцияларды өткөрүү, стипендиялык программаларга бирге катышуу, маданий алмашуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу максаттарында кызматташат. Чет тилдер университети менен кызматташуу боюнча келишимге кол койдук. Бул келишимдин алкагында биздин ошол буга чейинки ошол Кытайдагы жогорку окуу жайлар менен болгон келишимдерибизге дагы бир чоң долбоор кошулду деп айтсам болот. Бул негизинен ошол чет тилдер университети болгондуктан биздин толугу менен баягы академиялык байланыштарыбыз күчөйт. Буларда дүйнөдөгү бардык тилдер боюнча билим берүү жүрөт экен. Ошонун ичинде кыргыз тили боюнча дагы адистикти ачууга өздөрүнүн мындай бир каалоолорун билдиришти. Бизде дагы кыргыз тили бар. Ошондой мисалы биргелешкен аларда тилдерди ачуу же болбосо биздеги ошол Кытай тили, башка тилдерди окутуу маселелери боюнча бир топ долбоорлорду ишке ашырсак болот. Бүгүн биринчи ошолордого меморандумга кол койдук. Келечекте буюрса биздин ошол Кыргыз-Кытай факультети менен биргеликте Тенжин университетинин бардык Шаардык мэриясы менен Шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2022 кароо сынагында окуу жайдын бүтүрүүчүсү Нурсултан Акылбек уулу баш байге автоунааны жеңип алды. Нурсултан Акылбек уулу Ошмунун математика жана информациялык технологиялар факультетин 2016 жылы аяктап, учурда шаардагы номер 52 мектеп лицейинде математика мугалими болуп эмгектенет. Ал эми кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 2011 жылкы бүтүрүүчүсү Гүлназ Сүленбаева жылдын мыкты тарбиячысы 2022
деп табылып, 100 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Бүгүнкү күндө Гүлназ Түленбаева шаардагы номер 39 Күн Нуру балдар бакчасында тарбиячы болуп иштейт. Жылдын мыкты мугалими 2022 жана жылдын мыкты тарбиячысы 2022 кароосуна жалпы 12 педагог катышкан болсо, анын 9-у Ош муунун бүтүрүүчүсү. Бүтүрүүчүлөргө Ош муунун атынан ыраазычылык баракчалары тапшырылып, акчалай сыйлыктар берилди. Кароосунак бир нече этапта өткөрүлүп, чечүүчү баскычы бүгүн болуп өттү. Жаңы окуу жылы башталып, абитуриент, студент болуп өздөрү тандаган кесипте билим алууну баштады. Алардын катарында Чаткалдан келген Замира Умуркул кызы да бар. Ал мектепте окуп жүргөндө эле Ош муунда билим алсам деген кыял болгон. Учурда максаты ишке ашып, окуу жайда билим алууда. Заманбап шартта жана жаңы мүмкүнчүлүктөр менен окуп жатканы аны өзгөчө кубандырат. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Окуу жайга буга чейин даярдыктарды мектептен баштадым. Мектеп учурунда ОЙОТга даярданып, бул негизги максат ОЙОТтан жогорку балл алуу болчу. ОЙОТтан жогорку балл алып, бул университетке тапшыруу. ОЙОТтун ушунчалык катуу даярдандым ОЙОТга. Түнүгүн даярданып, бул курстарга жазылып, жогорку окуу жайга өтүш үчүн болгон аракетимди жумшадым. Бул университетке өтүү бул менин кыялым болчу. Университетте окузам деген. Адис болуу, юриспруденция адис болгум келген. Аябай көп аракет кылдым негизи. Ушул кесипти аркалайм, ушул кесиптин эси болом депчи. Кийин баллым бат болбой калды. Оюрттан босоо балга жетпей калып, мен эми кайсыл кесипке тапшырам, либо кийинки жылы даярданып дагы еще обратно тапшырам деген ойлор болду да. Либо колледжде окугум келбеди. Университетте окууну кааладым. Кийин ушул графикалык дизайн деген жаңы окуу ачылган. Ушуга окуу либо бир жыл убактын өтүрүп кетиргенге чейин деп эме кылды. Бул кесип дагы жакшы кесип деп жетерлик маалымат берди. Мен маалыматты алгандан кийин изденип көрдүм. Графикалык дизайнерде да кандай маалыматтар бар. Кененирээк билгенден кийин тандадым да. Университетти мен тандаган жокмун. Мен бир туугандарым бардыгы Ош муунда бүткөн. Ош муунда бүтүп, мен Ош муун жөнүндө мага кеңеш беришкен бир туугандарым. Ошон үчүн мен дароо эле Ош муун тандадым. Ойлонбой туруп эле Ош муун тандап кеттим. Мугалимдери жакшы, жакшы билим беришет, жетерлик билим аласың, жакшы кесиптин ээстери болуп чыгасың дегенден Ош муун тандадым. Чындыгында университетте эми өтө сонун эстеткен эмес, мектептен башкача эстеткем да. Андай десем, мектеп учурунда башка адамдар, башка жер, башка мектепте кээ биринде компьютерлер жетишпейт да. Анан электрондук доскалар жок. Университетте ушулар бар, баардык нерсе жетиштүү. Университетте мындай кененирээк билим аласың, өзүңө жеткиликтүү деп эситкем. Жыйынтыгы мен ойлогондон да жакшы болду. Саламатсызбы эже, 206 күчүн берип коесузбу? Пропуска. Рахмат. Күрүштү алдык, азыр бөлмөбүзгө барабыз. Жатаканага келишим себеби бул мен бир туугандарым Ош муунда бүтүшкөн, жатаканада жашап түштү. Мен квартираны издебей эле биринчиден жатаканага деле жайгаштым. Жатакана жайгашкан себеби бул мен студенттик доорду сүргүм келди. Чындыгы студенттер кандай болот, ошону билгим келип жатакананы тандадым.
Жатакананын бул плюс жактары сатыбыздан кийин эчке чыгарбайт. Жана ошондой эле бул жатакананын ичинде көптөгөн жаштар жашайт. Бул жерде баарыбыз бири-бирибиз менен бир туугандай жашайбыз. Чем бул меники же сеники дебей, баарыбыз ортодо болот. Ортодо болуп, баарыбыз бирге тамактанып, бирге кийим кийип, бул бир туугандай чоңоебуз. Жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлгөн жаңы маалымат технологиялар жана мамлекеттик тил аттуу долбоорунун сынагыбыздын жеңүүчүлөрү биринчи орун Ош мамлекеттик университети Челаева Айдай Эралиевна. Ош мамлекеттик университетинин ички саясатында дагы биз 3 айлык жарыялаганбыз. Ал 3 айлыктын алкагында чыныгы патриот студенттердин эсселер сынагы башталган. Ошондой эле декандардын орун басарларынын ортосунда жат жазуу сынактары башталган. Жылдын жыйынтыгында биз ошол 3 айлыктын жыйынтыгында эң мыкты декан, эң мыкты окутуучу, эң мыкты студент жана эң мыкты окуу имараты мамлекеттик тилде көрнөк жагнактар ийинген ушундай бир жакшы конкурстардын сынактарынын жыйынтыгын чыгарабыз. Айгүл гүлгүлдүй, өрүк сарлуу, өрүгүбүз күлөчөт. Сиздер Ошмунун Үмүт телестудиясына даярдалган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Аны мен Адина Асылбекова алып бардым. Өлкөбүздө тынчылык болсун. Кийинки берүүлөрүбүздө аманчылыкта көрүшөлү.